Рахмат, Нурлан Турганбекович. Саламатсыздарбы, урматтуу Алмаз Акынжанович. Мага Лейлик районундагы Катыраң айылындагы Калтарык участкасын жашоочуларынан кайрылуу келди. Бул кайрылууда 2021 жылы каттуу жааган жаандын кесепетинен жабыркагандардан келип атат. 2021 жылы 21 үй бүлө ушул селдин айынан өтө чоң жабыр тартышкан. Ошонун негизинде жетекчилер, өкмөт мүчөлөрү келип, бул кооптуу аймак экен деп Кадамжай районундагы Бүргөндү деген жерден участок бөлүп беришкен. Бүгүнкү күндө ошол жердеги 21 үй бүлө ошол жака көчүп кетүү үчүн өздөрүнүн жеке каражаттары жетпегендиктен ар кандай материалдык жардам же болбосо башка бир көмөк сурашып кирбеген жерибиз калган жок дейт да, кайрылбаган жерибиз. Бирок ошол эле учурда быйыл мына 2024 жылы кайрадан сел кетип, булар экинчи жолу жабыркап атышат да. Эми азыркы күндө ошол жашоочулар айыл өкмөт, андан кийин акимчилик, акыркы күндө губернаторго чейин кайрылышкан. Бирок эч кандай бизге жооп боло элек деп атат. Эң акыркы үмүтүбүз ошол сиздер айтып, ошол жактан бизге бир жардам бербесеңиздер, биздин уже барбаган жерибиз калган жок деп. Мына мен колумда алардын, ошол жашоочулардын, жабыр тарткандардын кайрылуусу арызы турат. Алмаз Акынжанович, ушуну көзөмөлгө алып, атайын ошол комиссия түзүлүп, ошол жерде барган жардамдарды деле адилеттүү бөлүп бизге бербей жатат деген ушундай элдин арыз муңу бар да. Сөзсүз көзөмөлгө алып койсоңуздар, Катыраң айылындагы Калтарык айылынын жабыр тарткан 21 үй бүлөсү боюнча. Рахмат.